Кете жалгыз чыкты. Salım. Mana ki? Ana qarış tez tursan. 3-4 yil 60 kirib qo'ydi. O'tib qaptayın deb tur. Qaysi televideniya? Kim oldu? Ay. Gel. Nurel. Gel. Mıhtı oldu. Yıldanlık menen geldi biro. Azamat Nurel, Azamat gel. Tamay salıp Gel ketdi. Nurel. Gel. Jigit. Ay Azamat. Nurel. Akırın cem çaç otursa. Azamatsın. Jaraysın. Al kete taşla tez taşla kalla bol gütüyordu. Kimdi? Ballar güttür böyle. Assalamu alaikum Nurel. Assalamu alaikum. Oyunдар кандай жүрүп атат? Өзүңүз көргөндөй жакшы. Жакшы. Ойноп атабыз. Азыр эсеп тең болуп калды окшойт. Кошумча убакыт берет да? Азыр бир тайм кошумча убактыбыз, бир эле тайм ойнойбуз болот. Бир тайм эле. Жакшы. Бул эми шерин оюн да өзүңөрдүн оюнуңар, э? Ар 3-күн сайын ушерде шерне маданиятчылар өзү шерине чабабыз. Жакшы. Ана могу бөлүнгөндө кандай деп жазам мен? Маданият, бир маданият, эки деп коебуз. Ооба да. Өлү жака түштү, бул жака түштү деп айтып атам балам. Ошондой. Жакшы оюн болуп атат. Балдардын оюну өстү. Оюнуңар аябай Кудай эмкетейин туруп турду эми жок азыр. Эңкейип атканда. Шүгүр. Эми бирок бир деле оюн боло бергенде эле болбойт го деп атам ушу бир аз. Мындай чыгып бериш керек да эми. Оюн өсүш үчүн. ары бери. Ары бери көрөбүз го. Жакшы. Негизи мен деле байкадым, деңгээлиңер өсүптүр буюрса. Бул деген биз эми маданиятчылар ушундай адамдар экенбиз да. Назигирээк. Анан бүт баары эле силер кантип улак тартасыңар ар жак дейт анан. Мындай учур болуп калат эми чет жакка деле чыгып чагып мындай элечи эми бир аз оюнду өстүрүп келелибиз просто. Ар ким тою бар, концерттери, мендер актерлор анан эртең көзүн көгөртүп аны муну кыла албайын деле ошон үчүн ушул жерден чыкпайбыз да биз. Убакытка байланыштуу. Жакшы. Негизи былтыр бир таласка барып бир ойноп келдиңер окшойт, э? Ооба, таласка барып ойноп келдик, таластын маданиятчылары менен. Эми Кудай буйрса бул жерде да ипподромдо бир жети дубанын ынтымагы деген, жети облус ынтымагы деген жети дубанбы ушундай эме бар, жамаат бар. Ошолор менен буга чейин ойногонбуз, анда казан жок кезде. Анда утканбыз, эми матч реванш деп коет да, эми экинчи оюнду ойнойбуз буйрса жакында. Ошолор менен эле жети областтын калаган калоочулары катыша береби? Жок, ошолор менен эле. Алар жети облас ынтымакта өзүнчө жамаат болуп, бириккен, бир команда болуш. Маданият болуп. Ошолгон да. Жакшы. Баягы 2018 Кыргызстан ынтымагы деп шалпада оюн болгондо. Жаңы түзүлдүңөр эле ошондо, жаңы түптөр. Негизи 2000 канчанчы 18-жылдан баштап эле ошо жаңы түптөлүп ошондон баштап бир аз чабалы аракет кылалы деди элек. Эми Кудайга шүгүр көрсөңүз балдардын аракетин. Мыкты буйрса. Эми азыр бул жерде аттар 70% ошондо өзүңөрдүкү да, 70%. 70-тен да көп өзүбүздүкү да, могу жерде чабылып аткан. Эми маданиятчылар баарын өздөрү мактап. Өздөрү кармап, суутуп бактырбай. Өткөндө билесизби, бир башка ат чабып жүрдүм. Эми мында бир өзүнүн бир тууган тайкелер сап келип берди. Бул ат жөнүндө кандай дейсиң? Аябай мыкты экен го ат буюрса. Ат жакшы экен. Бул Байтик деген айылдан чыккан ат. Таласка болсо
таласка кетет го эми жакын арада ошо айыл өкмөттөргө деп атабыз эми билбейм эми ушул мен бир тууган тайкемдики өзүмдүн тайкемдин аты анан эми мен кыйын улакчы болбосом дагы анан ушуну бир аз карап үйрөтүп жактап кылып атат ошо алып келсем жакшы экен өтө жакшы экен мен негизи өзү ат болмойн улак жүрбөйт да ооба оюнчу эметпейин мен берки мурда торатым бар эле ошону сатып алгандан кийин сатып жүргөм аны кочкоргочу анан деги ат келбей коюп анан бир аз эми ушу келди окшойт мага эми үйрөтөбүз буюрса акырын азыр урсам эле элдин баары ыйлап эле жай деп атат ургучтары качкычтары өзгүлүк ошо эми эмесинде канында бар экени көрүнүп турса керек атта көз тийбесин жакшы мындай көмөлдүк менен эметкенде аябай үстүнөн учуп кетейин деп ошо эметип отурабыз жакшы ат экен турат азырынча ысым деле ыйгара элекпиз буюрса бирок жакшы бир ат коюп туруп анан жашы деле жакшы эле окшойт жаска асы чыгат мышты экен да эми асы эметип коет эми асы деп койсок болот да кыш бүттү эле асы да акыркы ыстыкта ошо ат жалында ушинтип бир аз оюн куруп ушул жердегилер менен маданиятчылар менен жакшы ынтымагыбыз аябай сонун болуп атат Нурел бул деген өтө жакшы мен деле азыр тартып атып аябай суктанып отурам эмне деген блогерлер качан келет деп биз күтүп атабыз кудай буйрса силер менен кезикти келебиз берки да шалтада эми дагы алдыңкы балким ошондой оюндар болуп калса балким кезигип калабыз кудай буйрсачы кудай буйрса баардык нерсе буйруктан бизде деле толук эмес бир 3-4 чабып ат кармап жүрүшөт ооба эми биздики маданияттыклардын баары ат кармаганды үйрөнүп алды азыр өзүбүздүн сарайыбыз бар бул жактачы ошон үчүн ушинтип баягы мындан 1 жыл мурун 2 жыл мурун улак чабабыз десе ырчылар эми артисттин ушуну жөн эле койбойсуңар азыр көрүп алып ырчылар деп бизди мисалы чет деген шаардын чекелерине ушундай эле чакырып атат да келип эме оюн ойнойлу депчи өзүбүз жөн эле коелу деп атабыз күнчө ушу кайрак болуп жүрө берели ушундай аттарды таптап биздин милдетибиз эми айтып атпаймынбы аттарды тапташ керек депчи бул сонунда биз өзүңөр үчүн ден соолук үчүн ар бир 3-чү күн сайын шерине ар бир 3-чү күн сайын шерине кылып 4 улагыбыз бар алда мисалы меникин бүгүн мен алат болчу ушул улагым тийсе 4 жумадан кийин өткөрүп берем да дагы бир жолу дагы бир 23 декабрга деп болжоп атам мен өзүм уулума той берем ошол той бергенден кийин ушул жерге улагын берем анда айылдан байкелерим келет бул маданиятчылар бир команда анан ушул жерде эле досторум бар алар бир команда анан эми ипподром менен бир жамаат болуп жүрөбүз кудай буйрса бир 3-4 команданы чыгарып туруп анда жакшы эле оюн болот экен да жакшы бир байгесин да жакшы кылып туруп анан бүгүн жото ал туткучув жүрөт ошол коюп берди окшойт да байгени бүгүн ал байкен улагын чабып атабыз туткучув алы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ошо ал байкемди эмки оюндарда буйрса көрүп каласыздар кудай буйрса эми жөн эле ойноп эле кетпестен биртке байке коюп оюндан кийин тамак аш кылып 10 000 сом болуш керек ошого чукулдап калыптыр 10 000 сом болуп калды биринчи орунга 5 000 экинчиге 3 000 анан 2 000 сом аламандылыкка деп жакшы рахмат ийгилик анда Нурел кудай буйрса ат жагы жеңил болсун могу торатты да буйрса эми Талас районунун айыл өкмөттөрүнөн ошо көрүп каласыздарго деп ойлоп атам эми оюм эми буйрса ошо бүгүн оюн жакшы экен элдин баары айтып атты ошо дагы байкелерибиз өзүңүз билесиз иңилерибиз бар улакчы ооба да ошолор эми буну Майрамбек бир отурса байкайт да буйрса Майрамбек эле көрсөтөбүз да рахмат байке ийгилик Шал достор, бул жигит Нурел Мен Кыял FM радиосунун диджейи. Мен Кыял Кыргызстан ондору